Саламатсыздарбы, эфирде Майдан. Говорит ТВ интернет телеканалы саясий дебаттарды баштайт. Түз эфирде Канышай Мамыркулова жана мен Кайыргүл Урумканова алып барабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Биздин дебат 3 бөлүктөн турат. Биринчиси позициялар такташуу, экинчиси элдин үнү, үчүнчүсү жыйынтык кандай болуш керек. Учурда Говорит ТВ мультимедиалык сайтында жана 5 каналда түз эфир. Эскерте кетели, классикалык дебаттардын эрежеси боюнча бизде 2 мүнөттүк чектөө киргизилген. Катышуучулар ушу жөнүндө унутпаңыздар. Бул долбоордун максаты жарандардын саясий активдүүлүгүн жана саясий маданиятын калыптандыруу. Келерки парламенттик шайлоодо талапкерди адашпай тандоого даярдык көрүү. Ошондуктан 1 саат убактыңызды мамлекеттин келечеги үчүн аябаңыз. Бүгүнкү шайлоо 2020 олигархтардын оюна айланабы деген темадагы дебаттын катышуучуларын тааныштырып өтөлү. Менин оң жагымда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов, Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев. Менин сол тарабымда Өнөгө фракциясынын лидери Төрөбаев Бакыт Эргеш жөнүп калмак. Андан кийин Өнөгө фракциясынын депутаты Алтынбек Жунус уулу. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Эми сөздү тоготер жерден баштайлы. Жогорку Кеңеште 9% чектөө алынбаса, жалаң гана олигархтар өтөт деген коомчулукта тынчсыздануу бар. Алгачкы сөздү 9%-ын авторлорун бересиздер. Мирлан Канатбекович, узатса сизге. Эки мыйзам долбоорунун тең автору катары сөздү баштайм. Биринчиден, биз мыйзам долбоорун менен тышкары депутат Масалиев, Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко болуп демилгелеп, бүгүнкү коомдук укугга ушу шайлоодогу тосмо барьерди, бөгөттү 9%-дан 5%-га төмөндөтүү боюнча демилгени көтөрүп чыкты. Андан тышкары ошол күрөө маселесин, ушу саясий партияларга 5 миллион сом кийлген болчу, ошол миллион сомго төмөндөтүү боюнча демилгени бүгүнкү күндө коомдук укугга киргиздик. Биздин ошол жерде негиздемебиздин эң чоң негиздемелердин бири бул биз эсеп кысаптарын баарын алдык, санап көрдүк. Шайлоого 1 миллион 700-ге жакын шайлоочу катышат экен. Так айтканда 1 миллион 630 миң шайлоочу мына акыркы шайлоодо 2015-жылы катышып. Эгерде ошондо 7%-дан өткөн, ошондо бир 50%-га жакын шайлоочулар өздөрүнүн өкүлдөрүн парламенттен көрбөй калды. Бул жерде таркатылбаган мандаттар ала албаган партиялардын саны жана шайлоого катышпагандардын саны. Эгерде 9%-га бул шайлоо тосмосу менен кирсе, шайлоо өтсө, анда шайлоого катышпагандардын саны мына так биз санап кеттик 59-60%-га жетип калат. Бул азыр да, сиз азыр ошо азыркы демилгени айтып атасыз. Бирок сиз эң биринчиден сиз чыкпадыңыз беле, ошо 9%-ды киргизиш керек деп. Ооба. Ошо 2017-жылы болуп калабы? 2017-жылы бул 9% 25 сунуштама менен экинчи окууда мен сунушум менен кирген, мен кол коюп бергем. Ошол жерде биз Турциянын тажрыйбасын алып туруп эске алып, биз эволюциялык ошол убакта стенограммаларды биз көтөрдүк, ким кандай суроолорду бергенде ошондо сын пикирлер айтылган. Сиздер эволюциялык жол эмес, мына искусственный жол менен бул партияларды мына укрупнение кылып, чоңойтконго барасыңар, бири-бирине башын кошконго алып барасыңар деп. Биз ошондо тезистерди айтып, мына Турция мамлекетинде деле 83-82 жылдары ушул жалгыз мамлекеттердин бири болуп 10%-дык шайлоо тосмо койгон. Бул партиялардын мына чоң партиялардын башын кошконго алып барган. Анан силер ошо Туркияны жолдоп баштадыңызбы? Анан кийин биз болсо бир эле Туркия эмес, биз ошо Улуу Британиянын, Германиянын, эгерде ошол убакта стенограммалар болсо, биз Улуу Британия, Германия жана Америкада 2-3 парламенттеринде бир 2-3 чоң партиялары катышып, ошолордун өкмөттөрү туруктуу болот деп, ошол жерде тиги көптөгөн саясий күчтөр бир саясий партиянын тегерегинде чогулат, бул туруктуулук алып келет деп. Бирок 2 жыл көрсөттү. Бул 9%-дыктын шарты бул кандай иретте кирсе жана иштесе болот эле. Эгерде Кыргызстанда жана биздин мамлекетибизде сот 17-жылдан кийин биз көрдүк, сот бийлиги адилеттүүлүгү орносо, бийликтин ар бир бутагы тең салмактуулугу бир кепилдесе. Үчүнчү шарты өтүп аткан шайлоолор ачык айкын,
өтө турган шарт болуш керек болчу. Бирок ошол 3 пункт боюнча да бүгүн биздин коомчулукта да, элде да өткөн процесстерде көп талап беркелер болгон. Сиздин позицияңыз биз Биз аныктап ката кылдык, биз ошону башкалар биздин аркабыздан ката кылбасын деп туруп, бүгүн мойнубузга алып туруп, ондоого бардык биз. Мирлан Канатбекович, унутпаңыз, сизде 2 мүнөт, урматтуу режиссерлор, 2 мүнөттү коюп турсаңыз, анткени биз көрбөй калып атабыз да, канча мүнөттү биз берип атабыз. Бактыр Ергеш, сизге суроо. Сиз дагы ошол учурда жогорку кеңеште болгонсуз, ушу 9%дык чен өлчөм киргизилип атканда. Бирок деген бир нече сайттардан жана журналисттерден биз көрүп калдык да, сиздин позицияңыз кандай вообще негизи? Биз так билбей атабыз да, сиз ошо 9%ды колдойсузбу же азайтууга жол издеп жатасыңарбы? Ошол кезде 2017-жылы 9% киргизгенде биз колдогонбуз. Эгерде статистиканы карасак, 2015-жылы 14 партия катышты, 6 партия 7%дан жогору алды, 4 партия 9%дан жогору алды, 6% bir партия алды, калганы 7 партия 1%га жетпеген, 1%га жетпеген добуш алышты. Бүтүн Кыргызстан. Жок, бүтүн Кыргызстан 6% алдык, кийинкилер 0,1, 0,2, 0,9, 1%га жетпеген, ушу 1% жанында алышты да. Кийин биз 5ке топко бөлүнгөнбүз. Атамекен фракция өзүнүн демилге чыккан. Биз Мирлан Бакиров, анан кийин Масалиев менен Жанар Акаев биз элге, парламентке сунуш жасап бердик. Биринчи, округка бөлүнөбүз, бөлүнбөйбүзбү? Экинчи, тиги ар бир талапкерге өзүнчө беребиз, бербейбиз, ал бөлөк мыйзам. Жумушчу топ өзүнчө техникалык мыйзам киргизген, 9% өзгөртүүчү. Биз анан кийин мен өзүм жеке 5%, анан кийин 5%тен төмөн алган 3% 5ке чейин алган 1-2 өкүлдөн кирсин деген биз киргизгенбиз. Бул биз парламентке жана коомчулукка биздин баягы өзүбүздү ойлобой 9% бизге проблема жок. Республикада жөнүндө 9% ашык алган. Мисалы биз өзү ойлонбой, биз дагы тиги жаңы партия. Бирок 9% деп тургансыз. Аз деле турам, аз деле. Мен нечүн дегенде мен аны парламентке биз сунуштадык. Парламент өзгөрбөй оюн. Кандай пикирин айтат экен. Комитетте карадык, комитетте экиле сунушубуз өттү, бирок башка. Бирок парламент 9% боюнча калды бүгүнкү күндө. Ошол боюнча келет атабыз. Азыр мына жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгышты, коомдук талкуу койду. Кайрадан көрөбүз азыр парламенттин алардын өзүнүн кандай позициясы бар экенин көрөлүк. Бирок 5% деген мыйзам долбоорду силердин фракция койбоду эле. Биздин бул укугубуз. Биздин укугубуз бул, мен жеке өзүм жалгыз буну сунуштагам. Жаш партияларга дагы ушул көңүлүн буруп, алардын дагы бир ою болсо кирип алсын деген жаңы көз караштар. Бирок буну парламентте, коомдо ушу мезгилде колдогон эмес да. Ошондо мен ойлоп калдым, 9% анда макул экен бардыгы. Бүгүнкү күндө бардыгы эле чырылдап атат. Мен дагы айтып коеюн. 1%, 2% койсоң деле босогону. Ким иштебеген партия ал өтө албайт ушу 1%-тен дагы. Негизи өзүнөн караш керек, ким кандай иште алат. Кийинкиде мисалы биринчи 5% деп мыйзам долбоору демилгелеп атасыз, азыр 9% десе аны колдоп атасыз. Балким дагы бирөө бир демилге менен чыкса, сиз аны деле колдошуңуз мүмкүн да. Бул жерде мындай да, Канышай, бул жерде биз талкуу жүргүзүп атабыз. Ошол учурда биз талкуу жүргүздүк. Өткөн жок, парламент аны кабыл алган жок. Бүгүнкү күндө бышып келатат. 9% биз керек эмес деп атышат, 9% керек деп атышат. Бирок эң негизги мына шаардык кеңеш шайлоосунда 2016-жылы эмне үчүн биз Атамекен фракция менен бириктик? Анткени биз ал жерде сездик да, биз бириш керекпиз, күчтүү болуш керекпиз. Мына бүгүнкү күндө шаардык кеңештин депутаты азыр иштеп атышат, чогуу биригип, алар да өзүнүн тиги укуктарын, өзүнүн интерестерин көрсөтүп атат. Бирок алар күчтүү фракция болуп турат азыр. Чоң рахмат. Алмамбет Насырханович, ушул сиз да айтып кетсеңиз, ошол убакта сиздин фракцияңыз каршы чыккан ушул мыйзамга. Ооба, биз азыр дагы ошондо да каршыбыз, азыр да каршыбыз 9%га. Эмне үчүн? Анткени дүйнөлүк практиканы караганда, дүйнөлүк практикада парламенттик демократия ушул өнүккөн мамлекеттерде 2%-тен 10%ке чейин. Эң жогоркусу ушул Турция мамлекетинде 2% бул Европа мамлекеттеринде да. Ушундан 2-ден 10га чейин мындай проценттер секирип турат. Мунун жакшы дагы, жаман дагы жагы бар. Эми мен 9%-тин жакшы жагынан баштайын. Жакшы жагы бул майда партиялар биригет.
бизге азыр юстиция министрлигинде 350-ге жакын саясий партиялар бар. Шайлоо маалында пайда болот, шайлоо жоккондо энди партиянын жыты да жок, мындай ураны да жок, баягы лидерлерин да таппай каласың да. А шайлоо маалында ошол 300-дүн жок дегенде 100-ү жанданып чыга калат, биз барыбыз биякта деп. Ошол укрупнение партиялардын биригүүсүн алып келет деген бир аргумент бар. 9% эмне үчүн дегенде. 9% эмне үчүн дегенде бул парламенттин ичинде туруктуу коалиция болот, туруктуу өкмөт болот деген аргумент бар. Анан эң негизгиси 9% бул ошол баягы жаңы партия ача коюп эле саясий спекуляцияга мындай жол жабылат деген баягы мындай аргумент бар. Бирок биз эмне үчүн каршыбыз? Анткени ал жетилген коомдо, шайлоочулардын деңгээли жогору болгон коомдо, 1000 сомго добуш сатылбаган коомдо ушул 9% идеалдуу болмок. Бирок бүгүнкү күндө мына бизде жашырганда эмне ачуу-чындык добуштарды сатып алат. Сатып алса ошол 9%-ти жалаң олигархтар жана президенттин тегерегине үйүлгөн бийликчил күчтөр парламентке келип калат. Парламентте ачуу-чындыкты айткан оппозициялык күч болбой калат дагы, эл менен бийликтин ортосундагы ажырым ошондон пайда болот. Мына эреже ошондо айтылат го, эмне үчүн эл менен бийликтин ортосундагы ажырым чоңоюп кетти деп. Анткени бийликте, парламентте жалаң олигархтар, президенттин тегерегинде ыктаган саясий күчтөр калат дагы, сыртта баягы альтернативдик ой пикир айткандар сыртта калат дагы, ошентип ортодо ажырым күчөйт. Көрдүңүздөрбү? Жакшы дагы, жаман жагы да бар. Бизге ылайыктуусу ойлойм ушул 5% адекваттуу туура болмок. Убактыңыз аякталды. Мирлан Канатбекович, сиздер Масалиевдин, сиздин Никитенконун 4-эси менен чыгып атат. Учурдагы мыйзам долбооруңар популизм жыттанат. Себеби дегенде бул кишилер мыйзам долбоор сунуштаганда силер каршы чыккан эмессиңер да, буларды колдогон эмессиңер да, туурабы? Айым үчүн ошондо карап көргөн жоксуздар, азыр чыгып атасыздар шайлоонун алдында. Биринчиден сиз жаңылышып атасыз болуш керек. Биз мына каршы чыккан эмеспиз. Каршы чыккан эмеспиз. Биз ошол убакта мына өздөрү күбө болуп турат. Биз ал нерселерди колдоо менен жүрөбүз. Анткени Бакыт Эргешевич, биринчи Мирлан Бакиров башка түрдө кирген, кээ бир мыйзамдын кээ бир пункчаларына көз караштар башкача болот да. Шайлоо тосмолору боюнча баарыбыз бирдей эле ойдо. Мына Мирлан Бакиров, Бакыт Эргешевич, мына Жунусул Алтынбек коллегаларыбыз 22 февралда мыйзам долбоорун киргизген. Ал жерде шайлоо тосмосун 7%-га төмөндөтүп, жана 12 шайлоо округдарын киргизүү боюнча. Анан Бакыт Эргешевич 2019-жылы 8 майда экинчи мыйзамын алып чыкты, 5%-га төмөндөтүү боюнча. Ага да менин ички дүйнө менен макул болуп, бирок алар бүгүнкү күндө колдоого ээ болбой. Андан тышкары комитеттен Бакировдун мыйзамы калып калгандыктан биз жаңыча анын ичинде мына округдарды жокко башкача киргизбей ал маселени, бир эле күрөө менен эле шайлоо тосмо эле маселени алып чыгып, анткени 3 мыйзамдын баарын бир кошкон бул тосмо эле, калган ичинде көп детальдары ар кандай болуп турат. Ошон үчүн ал жерде көз караштар балким келбей калышы мүмкүн. Бирок шайлоо тосмо боюнча биздин оюбуз баары деле бирдиктей болчу. Ошон үчүн бул мыйзам алып чыгылып атат, бул колдош керек. Популисттик мыйзам деп айта албайбыз, анткени эл бүгүнкү күндө коомдук запрос бар, чакырыктар бар. Биз ошол жаңы күчтөргө мына андай трендтерде жүрүп атат. Мына акыркы өлкөлөрдү карасаңыз, Арменияда, Грузияда, Украинада элиталардын өзгөрүш алмашуусу болуп атат. Бул 5%-дык тосмону төмөндөткөндөн бул ошол элиталардын алмашууга жол түзөт, мүмкүнчүлүк түзөт. Андан тышкары жанагы күрөө боюнча эгерде 2015-жылы шайлоого чейин ошол күрөө көбөйгөн болчу, 10-жылы 29 партияга чыккан. Күрөөнү көбөйткөндөн кийин 2015-тен кийин 14 партияга чыккан. Ошон үчүн бул күрөө да бир маселе болуп, ошол партияларга мүмкүнчүлүк түскөн жок деп, ошон үчүн күрөөнү да төмөндөтүп атабыз. Чоң рахмат. Алтынбек мырза, ушул партиянын жана фракциянын лидеринин позициясына сиз кандай көз караштасыз? Бул мыйзамды ошол шайлоо 9%-га көтөрүлсүн деп Мирлан Канатбекович инициатор болуп алып келгенде көп жөлүү себептерин айткан. Биз ошондо кошулуп колдогонбуз. Бирден бир себеби элдин өкүлдөрү ушул парламентке келгенден кийин азчылык менен келип, ошол 10, мына биздин фракцияда 13 депутат, Ата Мекен фракциясында да аз депутат келип, анан эртең эле кайра шайлоого барабыз, эртең эле кайра элге барабыз. Барганда биз аз болуп калдык. Биз оппозицияда калып калдык. Биз чече албай калдык деп
ушул 7%дан өткөн партиялар мына бизге дагы көп убадаларыбызды ишке ашырышка оорчулук болду. Эртең шайлоого мисалы 3%га түшкөнгө дагы коомчулукта сунуштар бар. Анда бул кыргыз элин мындай коктоголотко анан бөлөт. Мисалы Нарын областынын шайлоочуларын жалпы областтын шайлоочуларынан бир райондун шайлоочулары көп, региондорубуз мындай адамдардын жайгашысы ар башка. Эгер ошол район биригип бир партия алып чыгып өтүп кетип, кийин ошол район жөнүндө эле маселелер жөнүндө көтөрүлүшү мүмкүн. Бул дагы четте калбаган маселе. Мен ошон үчүн ошол 9%-тан мындай тез эле бир 5%, 3%га түшкөнгө мен да каршымын. Бирок 9% келе элек да, мына келет да 2020-жылы. Ооба, буюрса келаткан шайлоону айтып атабыз да. 2015 шайлоодо биздин партия 9%дык чектен өткөнбүз. Чоң рахмат, чын эле силердин партия аябай көп каржылуу кылган ошо шайлоодо, чын эле силердин партияңар өтүп кеткен. Анан ушу азыр деген Канышай Республика ата журт фракциясына деген мындай суроо жолдоп атканда популизм боюнча сөз айтып кетти. Ошол эле учурда Бакыт Эргечевич, сиз жетектеген фракция акыркы жылы шайлоо мыйзамдарына бир топ демилгелерди көтөрдү да. Бул жерде да бир кызыкчылык байкалып жатпадыбы? Кайсылар мисалы? Мисалы сиз көрдүңүз да ошо шайлоо тиги өтүп кеткен шайлоодо кайсы мындай мыйзамдар кичине тоскоол болду силердин партияңарга өтүп кетиш үчүн. Балким сиз да мисалы мен азыр терең түшүндүрүп берейин. Дагы бир жолу баягы позиция өзгөрдү деген сөздү сиздер туура түшүнгүлө да. Биз депутат катары биз 5 вариантты талкууга бердик. Бардыгыбыз биригип 5 вариантты бергенбиз ушу. Ушул февралдан баштап майга чейин. Ошондо мага вазипа, давайте ошону баягы депутаттар менен сөйлөшкөндө, мага вазипа, мен Мирлан Бакиевдин вариантында автормун. 7, ана 12 округ. Ал жерде да автормун. Бирок мага вазипа түштү, 5%-ты 5 чейин жетпеген партияларга да бербейлик квота деген, аны мен алдым. Аны мен жаздым. Анын ичинде 36 пункттар бар. Мисалы, сиз баягы айтпаңыз, тажрыйбаңыз бар депчи. Ал жерде биз норманы жазганбыз, өтпөй калды. 5 миллион көрө берип атпай, ошол кайтара албай, ошол акча телелерге берсин деп компанияларга. Ошондо партиялар бүтүндөй партияларга бекер эфир берсин. Бекер бергенден кийин 3тен 2си эфири дебат болсун. Бүгүнкү сиздерге окшогон. Эмне үчүн ал жерде жазганбыз? Дебатта ошол жерде конкуренция болуп, талаш тартыш болуп, тиги эл дагы көрсүн деген пикир менен жазганбыз. Анан кийин ал жерде так жаздык. Программа деген мурда жазылып атчылып мыйзамдарда. Эгерде сен программа менен келе атасың, анда сен программаны Борбор шайлоо комиссиясында бекитесиң. Кандай бекитесиң? Мындай документ бар бизде, биз ушул документ менен кетип атабыз шайлоосунда. Ошол дагы бир жоопкерчилик болуш керек эле да. Анткени бизде бүгүнкү күндө программа устав менен эле съезд менен бекитип атат, бирок элге мындай бекитпей атабыз, түшүндүрбөй атабыз, ушу менен тиги убадалар жокко чыгарылып атат да. Ошону баягы берген убаданын жоопкерчилигин дагы ал жерде жазганбыз да. Эгерде тиги программаны көрсөтө албасаң, анда бул мыйзам буздуң деген эсепке кирет эле. Мына ошого окшогон нормалар айбдан көп болчу да. Ал жерде сиздер жакшы билесиңер, баягы шайлоо кезинде концерт берилбесин деген норма киргизгенбиз. Ошондо артисттер мага аябай сын пикир айтып, биз эми ушул күнү иштеп алыш керек эле, ушул мезгилде депчи. Анан бир нерсени айткым келет да, дагы урматтуу телекөрүүчүлөр деп коелук ушу. Мен тиги бир тегерек столду көрдүм да. 3% айтып атышат, 5% айтып атышат, бүт саясатчы лидерлер. Бизде эң негизги трагедия. Ушул саясатчылар бирге албай атабыз да. Ошол эгерде оппозиция маанайдагы саясатчылар ушунча эле каршы болсо, мисалы, биригип, бир партия болуп, ар бирөөсү кичине аздан взносту төлөгөндөн кийин бир жакшынакай крупный партия болуп, анан ошондон 9% эмес, балким 25% алат. Эмне үчүн биригүүлөр болуп атат? Биригүүлөр болуп аткан биринчи орунду алабыз деп чыгып атышат да. Биринчи орунду алабыз деп айтып атышат. Көп тиги процент алабыз деп атышат. Ошон үчүн эң негизги трагедия бизди бирге албай атышат. 9% бул бириккенге, мына Алмамбет Насырканович айткандай, бириккенге, кичине бир мындай саясий программаларды ишке ашырганга,
өкмөттүн стабилдүүлүгүнө, иштешине мына окшогондор идеялар бар да. Балким ал жерде дагы жүйөлүү аргументтер бар. Аны майдаланып жүрө беребизби ушинтип? Эмесе дебаттын катышуучулары биринчи раундду жыйынтыктап алалы. Талкуудан көрүнгөндөй, сиз учурунда мен каршы чыккан эмесмин, биз талкууга алганбыз, мен макулмун деген пикирди айтып атасыз. Балким мен тараптан маалымат толук болбой калышы мүмкүн, кечирим сурай турган деле жагдай эмес. Ошентсе дагы ушул учурда коомдук талкууга шарттуу түрдө деп айтканымдын жөнү бар. Себеби бизде коомдук талкууга коюлуп эле келатат, бирок коомчулук толук түрдө маалымат алганын мен жеке көрө элекмин. Ошондуктан ушу 5% көрсөткүч боюнча мыйзам долбоору колдоо табары күмөн, себеби эфир башталганга чейин айтылгандай бийликке жага турган жагдай эмес. Ошондуктан биз дагы бир ирет тактап коелу. Ошентсе дагы 1 мүнөттөн убакыт берилет ушул 5% боюнча позицияңарды. Толуктамалар эгерде бар болсо. 1 мүнөттөн айтып кетсеңер болот. Мына азыр эгерде коомдон сурасак, бийликтин бирден бир туткасы бул эл. Мисалы үчүн элден сурасак, силерге эмне жакпайт десек, бизге партиялык тизме менен шайлоо жакпай атат. Анткени партиянын атына жамынып бир жаман программа уктуңар беле? Бир программасы биринен бири ашат. Тим эле шилекейиң агат ошол уксаң партиялардыкын, биздикин кошуп. Бардыгыбыз айдан асмандан айды алып беребиз дегенге чейин барабыз да. Бирок келгенде эле баягы партиянга жамынып, коомчулук каалабаган, коомчулук ушул адамды ошол жерден көргүсү келбегендер келип калат деп мына сын пикир ошондон айтылып атат да. Жамынып келип атат. Партиялык бостор партиялык коррупцияны өнүктүрүп атат деп. Мен бул сынга толугу менен коомчулук менен макулмун. Анткени азыркы жана мен Мирлан Бакиров, анан сиз да ал жерде авторсыз, жана Бакиров биз окшош да. Ошол жерде преференциальный, бул илимий аталышы преференциальный, Зеленский муну мягкий список деп айтылды. Ошон үчүн Зеленскийдин молодежундай жаштары ээчип, элита жаңырат, Украинанын элитасы жаңырсын деп, ошо Зеленскийдин бирден бир элди колго алган, жаштарды колго алган урааны мягкий список, жумшак список деген бул адамдар партиянын ичиндеги адамдарга добуш берет. Мисалы үчүн Бакыт Төрөбаевка, Мирлан Бакировго, тиги Алтынбек Жунус уулуна мисалы үчүн добуш берет дагы, аягында компьютер эсептеп туруп эле ошол рейтинги күчтүү адамдар өзү чыгып тизмени Бакыт Төрөбаев же Шыкмаматов эмес, партиянын баягындай партийный функционерлери, тескерисинче шайлоочулар түзүп калат. Биз бул партиянын өнүгүүнү каалайбыз, ата мекенди каалайбыз, бул адамдар келсин деп. Биз ушундай кенен укукту элге берели деп атабыз. Эл дагы мына Прибалтикада, Германияда ушул преференциальный система менен өнүгүп атат. Чоң рахмат. Мына айтып атпайбы, кээ бирөө бул конституция күнөөлүү деп. Конституция эмес, ушул мыйзамдар аркылуу шайлоочуларга ушул кенен укукту берсек болот. Бир эрте эле кеч көрөсүңөр, биз ушуга келебиз. Чоң рахмат. 1 мүнөттөн убакытты чектесиңер. Партиялардын чоңоюшу, институциалдуу болушу, бул эволюциялык табигый жол менен келишин биз ошого ынандык. Мен да ошо катачылым айткан. Биз мындай жасалма жол менен аларды бир чоң туруктуу партия кыла албайбыз, мажбурлап. Анткени биздин өзүнө эле бүгүнкү парламенттин тарыхын карайык, бул республика ата журт, бул эки партиянын кошулуусу. Ата мекен партиясы бул шайлоого келатканда Мырзахматовдун партиясы менен кошулуп, өнүгүүдө да башка партиялардын өкүлдөрү турат, коммунисттердин партиясында башка партиялардын өкүлдөрү бар. Мына ошол эле башка партияларды карайт, баардыгы кошулуу менен келген. Бирок бир идеяга туруктуу позициялар мына 17-жылдан кийин көп партиялар ыдыроого өттү. Эң чоң тарыхы чоң болгон ата мекен менен СДПК кайсы акыбалга келген өзүңүздөр көрүп отурасыздар. Ошол себептен ачык айкын талаш пикир бул парламенттик аянтчада болуш керек. Көчөдө болбош керек. Мына биз жана дагы айтып кетебиз, жана Бактыр Күйшү айтып кетти. Бизде бүтүн өткөн шайлоодо бүтүн Кыргызстан 6% менен көчөдө калып калды. Бул 97 000 шайлоочусу менен калып калды. Замандаш бул 50 000ге жакын шайлоочусу менен бул 3%га жакын алган, алда калып калды. 1,5% Улуу Кыргызстан алган, алда сыртта калып калды. Бул жалпысынан баарын санаганда 150-170 000 шайлоочу ушул 3 эле партия сыртта калды. Чоң рахмат, сиздин позицияңыз позицияңыз биз парламентке аянтча. Ошон үчүн төмөндөгөндөн кийин бул мамлекеттин стабилдештүүлүгүнө, туруктуулугуна алып келет. Анткени кайчы пикир, идеялар талаштар
көчөдө эмес, парламентке аянтча Чоң рахмат, сиз позицияңыз түшүнүктүү. Бакыт Эргич 1 минут сураңызчы. Ушу 9% эмне үчүн? Мындай айтып коелучу. Эмне үчүн азыр 9%? Эми негизи элден эгер сурасаң, жөнөкөй карапайым элди сурасаң, ал 9%, 7%, 1%дан иши жок. Ачык эле сөз. Иши жок. Ким 9%дан коркуп аткандар бул парламент өтпөй калышы мүмкүн деген ойдо болду. Мына бул ачык сөз. Өзүнө ишенбеген. Ошончо. Азыр Мирлан Канатбекович айтып кетпеди, тиги 170, 150 болосу. Эгер ушулар партияда биригип, ушул жалпысынан 150 000 добуш алып, мына бүгүнкү күндө парламентте отурат эле. Баардыгыбыз биз баягы лидербиз, баардык батырбыз, баардыгыбыз баягы болуп атпайбы ушу трагедиясы да. Ошого, урматтуу коллегалар, талкуу болуш керек. Талкуу болбошу деген мен ойдо эмесмин. Талкуу болуш керек. Мына май айында талкуу жакшы болбой калды. Коомчулуктагы, саясий партиялардагы, саясатчылар да талкуу кылган жок. Бүгүнкү күндө мен мага сүйүнүп атам. Талкуу болсун. Талкуу болсун. Аргументтер айтылды, 5% бүгүн жакшы аргументтер айтып атат. 9% боюнча биз аргументтерди айтайлы. Балким 8% айтабыз. Балким кайра 7%га түшөбүзбү. Ошол үчүн бул жерде талкуу жүрүш керек. Бул бир күн менен бүтпөш керек. Аргументтер чыгыш керек. Элде да кууш керек. Суроо берсек болобу? Чоң рахмат. Азыр экинчи раундда суроо бере эле алалы. Алтынбек мырза, сиз да жыйынтыктап койсоңуз өзүңүздүн пикириңизди. Рахмат. Биринчи раундга. Мен айтайын дегеним, партиялардын мына Омонбек Насырканович айтып кетти. Партиялардын эртең бүгүн биригип же бирикпей мына шайлоого келип утуп алгандан кийин эртең да шайлоо келет. Шайлоо келгенде эл сурайт баягы убадалары боюнча. 2 партия биригеби, 3 партия биригеби, биз ошол партиянын убадасына жараша кийинки анан элдер шайлайт. Негизи партия парламенттик мамлекет болдук деп биз толук эч ким азыр айта албайт. Бирок ошо парламентаризм өнүгүшү бизде мына 5-сазыф, 6-сазыфта мисалы айырмасы бар. Бүгүнкү күндө парламент ачык, пирамидадан түз эфирден көрсөтүп атат. Көп адамдар мына коомдук талкуу деген эмне, 1-окуу, 3-окуу мындай. Азыр биз көп эксперттер мындай элдер менен жолуксак, канчанчы окуудан өтүп атат, кандай сунуш бердиңер деп, мен муну менен айтканым, биз менен парламенттин ар бир мыйзамы менен адамдар кызыктар. Ошол сыяктуу эртең шайлоого келгенде ошол 9%ты ала албаган партия ошол эл өкүлү болуп келиши өзү кандай сунуш. 9% болбой, мисалы мына 3% болсо, 3%га кайра түшө турган болсок, анда лучше мажоритарный менен кетишибиз керек. Чоң рахмат. Сиздин позицияңызды биз түшүндүк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи раунд ушуну менен жыйынтыктайлы. Бир 10 секунд тыныгуу жарыялайбыз, андан кийин экинчи раундду баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, экинчи раундду биз элдин үнү деп атадык. Биз ар кайсы социалдык аянтчаларда талкууланган суроолорду мындай учкай алып азыр ушул жерде турган катышуучуларга беребиз. Анда эмесе Алмазбек Акматалиев Кыргыз Республикасынын жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү маселеде бир чоң проблема көмүскөдө калып жатат. Бул 5 миллиондук милдеттүү түрдө коюлуучу шайлоо күрөсү деп жазып чыкты. Шайлоо чын эле ар дайым олигархтардын оюнуна айланып калат, билебиз, Депутат Кожобек Рыспаев Гаври ТВга маек берип жатып, айтканда шайлоодо Жогорку Кеңешке бутуна турган ток адамдар келиш керек. Ошо менен Кожобек Рыспаев ошо шайлоо оюндарынын бет пардасын ачыктап турат да. Ошо боюнча деген сиздердин оюңуздар кандай, айтып кетсеңиз, Мирлан Канатбекович. Сизби, мейли? Мен бул кишинин айтканы менен макул эмесмин. Анткени 5 миллион сомдук күрөөнүн табияты, күрөөнүн природасы эмнеден чыгат? Бул жанагы көп партиялар жөн эле оюн үчүн эле, жөн эле чогулуп эле бир эрмек үчүн эле барып шайлоого катышып койбосун деп атат. Шайлоо бул оюнчук эмес да. Элди дүрбөлөңгө салып,
Анан жөн эле бир аз айтып атпаймынбы, юстиция министрлигинде 350 партия бар. 350 партиянын лидери бар азыр Кыргызстанда. Ошолор жөн эле барып шайлоого катыша бериши мүмкүн да, жөн элди аласыз. Ошондуктан 5 миллион күрөөнүн бул табияты ошондон. Эгерде сен чын эле чын ыхласынан барсаң, серьезный партия экенин билинсе, кой. А болбосо ошол акча мамлекетке өтүп кетет, эгерде сен тамаша мышык чычкан ойносоң деп. Ошон үчүн аларды баягы бир кандайдыр бир кепилдик болуш үчүн. Ажа болбосо бул олигархтардын мактаноосу эмес да. Ажа болбосо шайлоого 5 миллион эмес, андан 10 эсе, 100 эсе көп баягы сумма кетет. Ошондуктан бул аргумент мен ойлойм бул туура эмес. Эмдиги жылы мына бюджеттен ушул шайлоого 800 миллион сомдук акча бөлүнүп атат. Анан 5 миллион сом ушул күрөөгө кое албаган партия бул өкмөттүн бир топ мисалы расходтору бар. Ошол бюллетень жанагы мына ушундай дебаттарды бекер, эфирлерди бекер берет. Эгер ошолорду дагы жаба албаган, мисалы 5 миллион кое албаган партия, мен ойлойм жанагындай мамлекеттин да ресурсун, элдин да убактысын алат деп. Мен ойлойм, эгер чынында жанагындай 5% болобу, 9% болобу утам деген партияда күрөө маселесин коюш керек. Утуп алса, бул партияларбы же олигархтардын уюму? Алмет Насырканович, мисалы сиз айтыңызчы, Кожобек Рыспаевдин логикасы менен алалы, жакындатып. Атамекен бул ток бутуна тургандардын партиясыбы же ач курсактардын партиясыбы? Мисалы сиздердики. Мен ал кишинен тиги айткан уккан жокмун, анын комментарийде берим келбейт да. Атамекен партиясы бул Атамекенде олигархтар көппү, азбы ошого? Бизде олигархтар жок. Жок, таптакыр жок. Сизге сурай берсек, шайлоого 9%ды мындай партия күрөө коюп келиш керек, ошого чамасы жетиш керек деп. Сиз мисалы чөнтөгүңүз шайлоого кайра келгенге даярбы? Капчыктуусузбу? Элди карап эле айтыңыз, болсо болду деңиз. Эми шайлоо Кожобек Жайшыбекович айткандай толук эле ал акчадан көп эле акча чечет деп айтыштын өзү туура эмес. Эгер элдин арасында мисалы ошол кандидаттардын кадыры болсо, добуш ала турган адамдар болсо, ал акчасы жок деле добуш алып келип партиянын катарына кошулуп депутат боло алышы мүмкүн. Анан эми кандай максатта Кожобек Жайшыбекович айтты, мен аны түшүнгөн жокмун, бирок эми олигархтар эле келди деген сөздүн өзү канчалык чын, эми кымбат баалуу машина айдап келишсе эле ошон үчүн олигархтар деп атышат. Ушул маселе чечүүчү адамдар өзүнүн деген артында эчтеке жок болсо эмнени чечет дегендей мааниде айтты да. Мен жооп берейинби? Биринчиден биз өнүккөн өлкөлөргө багыт алгандан кийин биз карашыбыз керек. Бизде ар кандай катмар элдер бар. Ошол эле мугалим, илимден, биз саясий партия болгондон кийин, парламент болгондон кийин бизди калың эл шайлайт. Ар бир катмарынан өкүл болуш керек. Жалаң эле бизнесмендерден, жалаң эле мугалимдерден, жалаң эле илимий докторлордон турган парламент ал туура эмес парламент болуп калат. Ар бир катмардан өзүнүн өкүлү болуш керек. Анан ток эмес сук адамдан абайлаш керек парламентке шайлагандан. Бийликке сук болгон, бирөөнүн көзүн карап сагалаган суктардан абайлашыбыз керек. Анан белдүү позициялуу адамдарды шайлашыбыз керек. Ошондо гана парламент күчтүү болот, элдин өкүлү күчтүү болот, ошого гана добуш берет. Мирлан Канатбекович, бир суроо дагы бир сизден өтпөй туралы да. Камчыбек Ташиев келерки шайлоодо республика менен барбайм деп жар салды. Ошону менен бирге Бабановдун үстүндө бир нече мындай укуктук маселелер чогулуп турат да. Анан ушу күрөөнүн азайышы бул республика партиясын каржылоо жактан мындай алсырап калган деген бир суроо. Ошо орто эсеп менен сиздер мына шайлоо фондуларды карап көрсөңүздөр, көптөгөн каражаттар кетет. Көптөгөн каражаттар кетет. Эң көп каражатты республикада журт партиясы сарптаган, анан кийин президентке талапкер болгондо Бабанов сарптаган, ачык айкын көрсөтүп берген. Ал мурун болчу, азыр башка абал түзүлүп атпайбы? Сиздерге жооп бериш керек, сиздердикин кайталап бериш керекпи? Токтоңуз, жооп берейин деп атпайбы? Сиздердики туура кылбайт. Маселе каражатта эмес, маселе бул күрөөнү төмөндөтүү биз башка партияларга. Бул жерде бул демилген киргизгенде өз жөнүндө ойлонуп киргизбеш керек. Бул жаңы келаткан партиялар. Мына биз тегерек столдордо канча жолугушуулар болгондо айтты. Бул күрөө
бизге тоскоолдук жаратат мына жаш партиялар. Мына өзүңүздөр билесиздер, шаардык шайлоодо 2012 жылы Демократ деген жаңы жаштардан турган партия болгон. Аларга күрөө маселе менен бул шайлоо тосмо бир тоскоолдук жараткан. Бирок ал жерде абдан прогрессивдүү, орто бизнесте жүргөн, акча капчыктан жана залогдон мүмкүнчүлүгү бар балдар бар болчу. Бирок бул нерселер ошо тоскоолдук жаратат деп ошондой сыяктуу партияларга биз андан көрө бул шарттарды түзүп берип атабыз. Өзүбүзгө эмес. Анткени биздин партиябыз, республика өзү да мына 10 жылда Бактыйыр Кечич күбө болот, канча пайызга ээ болгон, 15 жылы 20% жакын элдин добушуна ээ болгон. Эскертип кетели, биздин экинчи раунд элдин үнү деп аталып, социалдык тармактардан ошо жерде талкуу болгон пикирлерди алдык. Бул биздики эмес, ошондуктан таарыныч кылбаңыздар. Биз элдин суроосун сиздерге айтып атабыз. Ошол жакта мынакей азыр сизге берген атабыз. Ошо баягы күрөө боюнча. Күрөө боюнча мына ушул жерден да чогуу айтып кеттиңиз. Бул жерде айтып атышат, Жогорку Кеңештин депутаттарын 100% партиялык тизме менен шайлоо партиялык коррупциянын өнүгүшүнө, гүлдөшүнө алып келди. Партия лидерлери тизмедеги алдыңкы орундарды $100,000 $500,000 чейин сатып калышты. Ошону менен Жогорку Кеңеш келбей жатып коррупциялашкан деген пикир айтылып атат. Буга чейин активист Денис Бердаков 350,000 туруп атат, бир мандат мага сунуштады десе, сиздердин кесиптеш Дастан Бекешев 1 миллион деген сумма оозунан чыкты да. Бакыт Эргешевич жогоруда суроо менен кошуп, капчыкты да кошуп чогуу айтсаңыз болот. Бир мандат 2020 жылы канчага чыгат? Эми ошол сүйлөп аткан тиги ким, мен тааныбай экен, Бердаков деген дагы башкасы ким. Алар баягы шайлоого катышпаган адамдар ушундай сүйлөй берет. Билбейт, жок, күйгөн эмес. Билбейт ичиндеги кандай иштер болуп атканын, структура. Күрөө боюнча 2010 жылы 1 миллион сом болчу окшойт күрөө месинде. 300 миң сом? 500 миң сом. 500 миң сом. 27 партия катышты, анын 27-тин 6 партия өттү. Канча болду 2015-те? 14. Жок, 14 миң катышты, күрөө канча болчу? 5 миллионбу? 5 миллион. 6 эле партия кайра эле өттү. 1 миллион таппаган, 5 миллион таппаган партия өтө албайт. Анткени ал жерде пиар керек, ал жерде агитаторлорго айлык төлөш керек, бензин куюш керек, реклама кылыш керек, абдан көп. Ана лидерлер боюнча. Лидер чечпейт, лидер уюштуруучу. Келип алып бардыгын бер десе келе берет дейсиңер. Мандат сатпайт. Эч ким ал жерде эң негизги силер туура түшүндүрүлөр да. Негизги кайсы партия утат? Урнадагы сага берген добуш мына ушул. Миллиард доллар топтоодагы добушуң ал жерде болбосо күйүп кетесиң. Мына эң негизги лидердин уюштуруучу. Уюштурат, бириктирет, стратегия коет, кандай иштейбиз, кантип добушту алабыз, кантип ишти алып барабыз деп мына ушундай ошон иштер жүргүзөт. Анан кийин ал жерде политсовет деген бар да, ага коесуң, анан съездге коесуң, ал жерге коесуң. Анан кийин бекитет, ушу менен анан кийин тиги ошон үчүн мен баягы норманы мен колдойм. Же округ менен баягы плавающий тиги список. Же баягы ар бир талапкерге добушун өзүн берсин деген. Ошол жерде анан өзү аныкталып калат. Ким рейтинги бар. Мага берилбей калды, значит мен чүнөткөм, мага жок экен депчи. Анан лидер деп. Ошондой лидер жок болуп калса, ачык айтып коеюн, ошондой болуп калса, уюштуруучу адам жок болуп калса, мына биз ошондой 2015 бийликтин партия эмес болчук. Республикада жүр биригип, алар күчтүү партия болду. Биз өзүбүз жалгыз, коммунист Исхаков бир жалгыз киши келди. Өзүбүз жалгыз чыгып, бизди өтпөйсүң, өтө албайсыңар деген. Бирок биз ага карабастан ушул сөздөрдү угуп, ага карабастан биз иштеп, эл менен барып, жүрөгүн алып, мына 9% ашык алдык. Ошон үчүн бул жерде иштеш керек. Иштеш керек. Бул жерде капчыгы бар, тиги бар, бул бар деп, негизги бул добуш. Мына эң байлыгы ошол жерде канча добуш көбүрөөк алса. Мында ушул добуш маселесине келсек, сиздер тааныган Семетей Талас уулу журналист жазып атат. Бул жакындагы эле маалымат. Эмнесин айтасыңар? Шайлоодо өзүнө бөлүнгөн аймагында район же шаар, кээде 2 районду бириктирип элестетип атасыздар 15-жылы кандай округдарга бөлүнгөн. 690 цифраны эстеп калсаңыздар, 690, 920, 1200 эле добуш алып, анан бакыйып Жогорку Кеңеште отурган депутаттар бар экен, акчанын күчү менен дейт. Кайсыл депутаттар экен, эгерде чогуу иштешкен болсоңуздар, билип деле атсаңыздар керек. Bunday маалыматка эмне дейсиз? Бул маалыматка мен такыр кошулбайм, муну
көп маалыматтардын арасынан ушул маалыматты эмнеге алып чыктыңар силерге да таң калып атам да. Бул логикасы Алып жок, чыккыбыз жөн эле келди. бир аргумент да. Шал үчүн буга жооп да жок. Эми керек болсо 10 добуш алса дагы ал партиянын элдер партияны берип атат да. Балким ал районунан бир да добуш албаса ал партиянын кадыры менен келип атат да. Бирок жанагы сын пикирге мен толугу менен кошулам. Партиялык бостор тиги өзлөрү чечип коюп атат деген эми андай шектөөнөлөргө дагы жем бар да. Ошондуктан мисалы үчүн СДПКны Атамбаев өзү эле түзүп койгон, бөлөдөн сурады дейсиңерби. Ошондуктан бул жерде жанагындай адамдар, шайлоочулар өзлөрү фамилияга берсин. Муга Баланчаев, Тукунчаев өтсүн, бул өтпөсүн. Бул жарабайт, бул жарайт. Анан аягында компьютер жана голограмма менен өзү эле эсептеп коет. Компьютер эсептеп туруп, бакытып туруп чыгарып коет. Буларың өтөт, буларың өтпөйт. Ошондо да жанагынтип бири-бирине антташып, анан өтпөй калсам чыгам деп кийин соттошуп, ырчыр болбойт. Компьютер өзү эсептейт, өзү чыгат. Сиз айткандай лидердин тиги ролу мындай менеджер мындай уюштурууда эле болуп калат. Бирок ошол эле убакытта сиз айтып атпайсызбы? Бул жанагы мягкий список. Зеленский Вот ошо Открытый мягкий список. список деген анан чыр чатакка алып келбеди. Анткенен көп талапкерлер айтып калышты да, биз деген ушунча иштедик, ушунча менин округум там ушунча деген иң алып келди деп Андай сиз жаңылышып атасыз. Ал мягкий список бизде жок да. Мягкий список деген компьютер өзү эле эсептеп коет. Анда чыр болбойт. Өзү эле чыгып калат. Бостор, ошо партийный бостор. Ал мягкий список эмес. Ал жесткий список. Жанагы тизмени деген. Сиз айтып аткан бул жесткий список. Ошону мен жооп берейинби сиз? Мен сизди түшүндүм. Сиз айтып аткан бул жесткий список. Биз ошону талкалап туруп, мягкий списокко кирели деп атабыз. Мен түшүндүрүп берейинчи. Мен түшүндүм. Сиздин 2015-жылы талаш тартыш болбоду. Мирлан Калпеш ал боюнча жооп берип эле койсун. Мен айтып коеюн, ачык сөз. СДПКдан тышкары, мына Атамекен бардыгыбыз, СДПК тышкары. Ар бир талапкер менен биз округ бөлгөнбүз. Анткени добуш керек. Ошол добуштан, ошол округтан добуш алсаң, сен мандатка ээ болосуң деген биз мындай джентльменский договор кылганбыз. Бизде мыйзам жок, биз ала алалы. Ал да ушунда арыз жазган, макул эгерде. Ошо чыр чатак кылган адамдар, добуш ала албаган адамдар. Мен силерге ачык айтып коеюн. Добуш ала албаган адамдар, мына биз иштедик дегенде бир тарапты айтасың. А тиги 46-45 турган тизмедеги добуш алган адам ал айтат. Эмне үчүн бу кетпейт, бу добуш ала албаган адам деп, баягы мыйзам менен чектеп койгон. Тиги ала албайсыңар мыйзам деп. Мына уже калыстыгы жок да. Ошон үчүн биз сунуш бергенбиз. Тиги мягкий список дегенчи. Эгер добуш алдыбы 100-чү, анда ал укуктуу келиш керек. Мына ошондо баягы сиз айтканда биринчи турган тизмеде, ошондо ал дагы тиги иштейт. Иштебесе өтпөй калат деген мына ошол ой менен болгон. Эми сиз айтып кетпедиңиз Алмамбет Насырканович, ушул анда деген мажоритарный эмес, бирок деген ар бир адамга анда отуруп алып добуш бере берсин депчи. Исхак Масалиев кечээ эле айтты да, ушул партияга эмес, адамдарга добуш берсин деген көчө демилге эмес, эми бир маалымат бердилер. Жумшак список преференциальный деген ошол. Адамдар отуруп албай эле, туруп алып эле 4 кишиге, 5 кишиге добуш берет, болду компьютер эсептеп коет. Ошондо партиянын ичинде чыр болбойт. Сен айтпадың белең, карганбадың белең, анан эркексиңби деген сөз болбойт. Чогулат, компьютер эсептейт, ЦИК өзү эле шайлоо комиссиясы мандатты таратып берип коет, болду. Биздин убакыт ушунча аз, бизден эмес. Биз бере берет болчубуз да, резиновый деп бизде интернет телеканал болгондон кийин биз бере берет болчубуз. Бирибизге суроо берсек болобу? Биз 5-каналда түз эфирде иштеп атабыз да, ошондуктан алардын убакыты чектелүүдө, ошон үчүн кыскача анткени экинчи раундтун деген 3-чү раундуна деген басып кетип атабыз да. Убакыт бири-бириңерге берсеңиз болот. Азыр сиз айтып кетсеңиз айтчу сөзүңүздү, андан кийин сиз суроо эле берем эле деп атасыз, Алмамбет Насырканович, андан суроо бериңиз. Мен айтып коеюн дегеним, Кудай буйрса мына 2020-жылда бат эле келди, шайлоо жакындап калды. Шайлоонун элдердин мына соцсетте дагы биз элдер менен жолукканда эң чоң трагедиясы биз партияга шайлайбыз, а ичинде депутаттарды биз тааныбайбыз деген суроо. Биз Мирлан Исакович Бакиров болуп сунуштаган мыйзамда округторго бөлүп, мисалы Нарын областында партия бар, баягы 14 партия, мисалы 2015-те 14 партияны алып чыгып, бир партияны тандап, мисалы СДПКны тандайм деп, ашсаң СДПКнын ичинде кандидаттар бар, 20 кандидат. 20 кандидаттын арасынан область боюнча 7 эле киши өтүп келет. Область боюнча мисалы 20 адамдын өзү каалаганда добуш берет, кийин компьютер автоматически санап, ар бир адамдын ким көбүрөөк добуш алды, ошол добуш алган адам жогорку кеңешке келип эл өкүлү болуп отурат.
ошол боюнча биз мыйзамды өзгөртүүгө мен макулмун. 9% алабы, 5% алабы бул анча деле чоң маселе эмес. Эң негизгиси элдин добушу алган адам келип өкүл болуш керек. Бизде эфир бир 10-15 10дон кичине эле аша эле мүнөт калыптыр. 3-чү раундка да кичине убакыт калтыралы. Алмазбек Назырканович, мен сизге убада бергем. Эми сурооңузду берип алыңыз, анан өтөлү. Мен суроону Бакыт Төрөбаевичке бергим келип атат. Бериңиз анда. Эргешевич. Бакыт Эргешевичке Ушу кечиресиз. сизди карап эле суктандым эле баарыбыз. Мен тиги Бакыт Эргешевич. Мен билем кайсы суроону бересиз. Силер шайлоого барасыңарбы, өз күчүңөргө ишенесиңерби? Шайлоого 9% менен өзүнчө өнүгүү болуп барасыңарбы, же башка партия менен укрупнениеге кетесиңерби? Ушуга айтып коюңузчу. Анткени эртең мына эл көрөт муну. Алмазбек Назырканович, сиздин сурооңузду мен билем. Атамекен фракция менен да сүйлөшүп, бириккенге ошого барганга деле даярбыз. Биз 9%ден коркпойбуз. 9%. Мен негизги менин оюм көп добуш менен келип, анан парламентте, өкмөттө, негизги мамлекетте чече турган күч болуп айланыш керекпиз да. Ошого мен айттым. Консультация. Мен айттым го. Консультация болот. Сиздер менен сүйлөшөбүз, бул жак менен сүйлөшөбүз. Сиздер менен бүт эл менен сүйлөшөбүз. Ошон үчүн консультация болот. Биз мисалы менен айтып коеюн, биз биригүүдөн биз опыт аябай көп алдым. Туурабы? Биригүүдөн. Бирок даярмын деп. Бириккенге, биригип атканда мен мындай баса белгилеп коем. Мен лидерлер менен биригет элем. Мына күчтүү адамдар менен. Мына Атамекен менен шаардык кеңешти бириктик го. Жаман болдубу? Атамекендин өкүлдөрү азыр бүгүнкү кеңеште шайлоодо турат. Мына ошол үчүн мындай чоң күчкө айланыш керекпиз. Чоң күчкө айланыш керекпиз да. Анан дагы сизге суроо берип коеюнчу. 2010-жылдагы конституция кабыл алдык. Мына тим эле бүт жерде биз айтабыз, парламенттик башкаруу өттүк депчи. 9 жылдан бери жашап атабыз. 9 жылдан бери жашап атабыз. Мына Атамбаевди көрдүк. Мына азыр жаңы президент иштеп атат. Анан кийин бүгүнкү күндө бизде парламенттик башкаруу же парламент президентский башкаруу же президенттик башкаруу болуп атабы? Бизде бүгүн парламенттик президенттик башкаруу. Жок. Факт боюнча. Факт боюнча да парламенттик президенттик башкаруу. Бул Ал эми парламент өзүбүз инициативабызды алдырып, мындай өзүбүздүн толук кандуу конституциялык укугубузду аткарбай, инициативанын баарын президентке алдырып ийгенибиз бул дагы факт. чоң рахмат. 3-чү раунд ушу менен бүттү. Чоң рахмат. Азыр 10 секундтан кийин кезигебиз. Экинчи раунд. Дебаттын катышуучулары, биз 3-чү раундду баштап жатабыз. Эми талкуубузду жыйынтыктайлы. Тараптардын пикирлерин толугу менен уктук. Каршы кеткен жагы да болду, бири-бириңерди кубаттап кеткен жак дагы болду. Бул жогорку кеңеште эле болуп атат. Ыңгайлуу маселе болгондо биригип кабыл атасыздар. Талкуу баардык жерде өтүп атат. Баардык тараптарда бизди жыйынтык кызыктырат. Албетте азыр учурда талкуу болгону менен тараптар сунуштарын сунуп эле отура береби. Жыйынтыгында келерки жылы шайлоочу жалпы эле кыргызстандыктар эмнени күтөт? Кайсы жыйынтыкка келебиз деген ойдобуз. Ар ким тараптар өздөрүнүн позициясын жактаса. 1 мүнөттөн берилет. Азыр кошумчага ушуга кечиресиз. Ушу суроого кошумча жанакы 5%дык мыйзам азыр киргизилбедиби талкууга? Ушундан улам эми эмне болот? Алына ушу 5%дык көрө же ушу 9% менен биз 2020-га кирип барабызбы? Алынбайт деген коркунучту алдын ала айтып атасыздар айрымдар. Бир-бирден анан бул тарап анан ошо менен жыйынтыктайт окшойбуз, анткени убакыт. Мен айта берейин. Менин оюмча 5% сунуш болду. Аны парламент чечет, парламентке да мыйзамды өткөрөт, кээде өткөрбөйт. Бирок ачыгын айтыш керек, бул 9% бул президентке ыңгайлуу болуп атат, бул бийликке ыңгайлуу болуп атат. Ошондуктан азыр а кишинин айткан дегени деген да. Ошондуктан парламент колдобой коет го деген менде чочулоо бар. Бирок 9%
мына келечекте баары бир кийинки шайлоо болобу, кийин болобу, жаш муундар болобу, баары 9% алып биз мягкий список жана преференциалдуу адамдар фамилияларга, адамдар конкреттүү адамдарга добуш берген системага акыры келишибиз керек. Эл шайлоодо эмнеден үмүттөнөт? Ошол үй бүлө өзүнүн бакубаттуу жашоосун, өзүнүн коргогон коопсуз мамлекетте жашаганы бир ошол үмүттөр менен добуш берет. Ал үмүттү ошо эл коргоочусу, эл өз өкүлү ошол парламентте, ошол бийлик бутактарынын астында тең салмактуулукту алып келип, укук коргогондарга же жалпы эле ошо саясатты алып барасында менин мүдө талабымды ошол жерде ачык айкын айтсын деген эл өкүлдү шайлаганга бир үмүттөнөт. Ошол үй бүлө шарттарын, мамлекеттин коопсуздугун жана бакубаттуулугун камсыз кыла турган бийликти шайлайт. Бүгүнкү күндө 5%ды алып барыш үчүн мына коом өзгөрүп атат. Мына дагы бир жолу кайталап кетейин. Бүгүнкү күндө башка мамлекеттерде 28 жылдан бери элиталарды мына бир эле элита башкарып келип атат. Ошонун алмашуусу тренд башталды. Бүт дүйнөдө мына жакынкы кошуналарда ошол болуп атат. Ошол себептен бүгүн коомдун басымы болот. Биз бир эле парламенттик фракциялар эмес, парламенттик партиялар. Парламенттик эмес партиялар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, биз парламент менен сүйлөшүп, мына ынандыра тургандай болуп, аракетибизди жумшап, өзүбүз мына де факто айтып атабыз. Биз президенттик парламенттик мамлекетпиз. Президенттин ой пикири, принципи, позициясы абдан керектүү. Ошол себептен мыйзам демилгечилери да, жана ушуга кызыктар болгон тараптар да, парламенттик эмес партиялардын жетекчилери да, мен ойлойм биз президенттик тарапты да ынандырганга аракеттейбиз. Чоң рахмат. Эми Бактыргелди сиз. 9% боюнча бул мен да чакырык жасайт элем. Урматтуу саясий күчтөр, мен башыман өткөздүм. Бириккиле деген 9% болуп атат. Мына азыр Алмамбет Насырканович мага суроо берип, мындай айтып атпайбы, сүйлөшпөйлүкпү деген сөздү мындай мен түшүндүм да. Ортого салып коеюн. Ошончу элдин көзүнчө убадасын алып коеюн. Ошончу 9% деген бул мына түткү берди сүйлөшкөнгө. Экинчи, депутаттардын укугу бар, мыйзам. Буну мен мындай баса белгилейм. Бул боюнча дагы биз сүйлөшөбүз. Парламентте мына азыр парламент президент менен дагы сүйлөшөбүз. Биз лидер фракциялар жыйналып дагы кирип президент менен дагы сүйлөшөбүз. Анан кийин бул талкуу көбүрөөк сиздер мына массалык маалымат каражат өкүлдөрү да көбүрөөк талкуу жасаш керек. Региондорго барып, региондордун элин угайлык, элдин тиги суроо талаптарын угайлык. Ушулардын негизинде биз туура чечим чыгарабыз деген мен ойдомун. Бүгүн мисалы дүйнө жүзүндө көп өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол эле Украинаны карасак, 60%-тан ашык жаңы келген партиялар. Ошол сыяктуу бүгүн биздин соц сайтта болобу, коомчулукта карасаң, ушу силерден тажадык, депутаттардан тажадык деген сөздөрдү кайра-кайра айтышат. Мүмкүн бир жаңы саясий элитага бир муктаж болуп турушат. Ошондой элита түзүп, бир партия түзүп, бир көпчүлүктү алып, биз өкмөттү формировать этебиз, биз бир өзгөрүүнү алып келебиз деп, жаңы бир муундар кошулуп алса, мен ойлойм, ал 5%, 9% алар үчүн маселе болбош керек. Эми 9%-ты өтө албаган партия бул ошол жалпы республикалык бир партия болуп айта албайт да. Мен ошон үчүн айтам, эми 9 болбосо да 7% түшкөнгө дагы мен мисалы макулмун. Бирок бул чектөөлөр эмес, эң негизгиси биздин келаткан бир жалпы ушул шайлоочулардын бир проблемабыз бул таза шайлоо өткөн биздин чоң маселебиз болуш керек. Биринчи, экинчиси ошол биздин өкүлдөр отургандай болуп, ар бир адам өзүнүн өкүлүн шайлап аткан адамын таанып туруп шайласа жакшы болот эле. Себеби кийин партиялык списоктон көрүп калып, анан мен буга добуш берген эмесмин, жогоруда айткандай 900 добуш менен отурат дегендей чырлар болбош үчүн шайлоо кодекси бүгүн өзгөртүүгө муктаж. Чоң рахмат. Азыр кошумча бир суроо, буга каалаган бир катышуучу жооп берсе болот. Өзү жогорку кеңеште көпчүлүк коалицияны түзгөн фракциялар, бул партиялардын туунтусу да, силер фракция жерден чыга калган жок да. Анан эми учурда КСДПнын тагдыры кандай экени белгилүү, печатында таппай атышат, жарымын Сагынбек Абдрахманов ээлеп алды дегендей. Экинчиси, республика ата журт менен ата журтту Камчыбек Ташиев айтып чыгып атат, мен эмдиги жылы такыр кошулбайм буларга депчи. Анан ушул
партиянын өздөрүнүн укуктук жагдайы суроо жаралып аткан. Ошол жактан келген фракциялар жогорку кеңеште шайлоонун маселесин чечкенге укугу барбы же жокпу? Бул эми кошумча эле суроо кыла алганыңыздар жок. Биринчиден мен экинчи жолу айтылып атат, Ташиевдин фамилиясын мен айтып коеюн. Камчыбек Кыдыршаевич 2016 жылы эле менен Бабанов экөө расмий түрдө айтышкан. Бабанов эмес, мына Камчыбек Кыдыршаевич 16 жылы айткан, анан быйыл да айтты. Биз 20 жылкы шайлоодо жогорку кеңешке эки партия өз жол менен кетет. Бул мыйзам бизге конституция жол берген эмес болчу, анткени Турцияда эле жана биз мисал айтып атпайбы, Турцияда да бул проблема болуп туруп, былтыр 18 жылы алар мыйзам кылып алган блок альянстар жөнүндө. Блок альянс түзгөнгө бизде шарт болгон жок, конституцияга ылайык. Ошон үчүн жаңы бир партия түзүлүп, ошол себептен эки партия кошулуп барган. Бүгүнкү күндө Камчыбек Кыдыршаевич чакырык айтты. Ал 16 жылы айтылган. 16 жылы жергиликтүү шайлоодо ата журт өзүнчө катышкан, республика өзүнчө катышкан, шайлоодо жыйынтыктары ар кандай бар. Ошол себептен 20 жылы али келе элек, жана мыйзам 9% тосмо боюнча күчүнө кире элек. Ага чейин мен ойлойм 5%га төмөндөтсөк, партия өздөрүнүн идеялары менен, принциптери менен барып, ошол жерде эл өлкөчүлүккө бир шарт түзүп берет деген мүмкүнчүлүк бар. Убактыбыз барбы дагы? Убактыбыз. Дагы ким ушул суроого жооп бере алат? 2 мүнөтүбүз бар экен. Мен суроого чын айтсам мен түшүнбөй калдым суроого. Түшүнбөй калсаңыз кайра кайталайын. Имеем ли мы моральное право говорить о снижении порога, раз уж у нас там внутри распри? Биз баягыдан бери айтып атпайбызбы? Конституцияда негизи конституцияда жазып турат. Бир депутат демилгечи боло алат да. Бир депутат. Балким ал көз карашы балким бүгүнкү өзгөрдү. Бирок ал депутат эртеңки келечек Партиянын атынан эмес өзү келечекте өзүн баягы оюн эртеңки 2020 жылдагы туура шарттар болсун. Мисалы биз деле киргизип атабыз азыр бүгүнкү күндө квоталар болсун. Аялдардын квотасы бар, улуттар боюнча квота бар, жаштардын квота бар да, тиги азыр мыйзам. Биз азыр профессия боюнча квота киргизип атабыз. Мугалимдер, юристтер, финансисттер, медиктер, ушулардын өкүлдөрү дагы кирсин деген ойдобуз. Ар бир ондо бир өкүл болсун деген ойдобуз. Ошондо биз сабаттуу парламент келиш керек деген ойдобуз да. Ошондой окшогон депутаттар чыга берет азыр. Депутаттар чыга берет демилге менен. Жыйынтыктайлы урматтуу телекөрүүчүлөр, Говорит ТВ мультимедиалык маалымат агенттиги мына ушундай майдан теледебатын ачты. Ошон үчүн силерде болгон коомчулукта талкууга алына турган суроолор болсо бизге жолдоңуздар. Андан тышкары ар тараптуу маанилүү пикири бар тараптар бизге ошондой эле деген мындай суроо жолдоп же болбосо ушул жерге келип дебаттарга катышсаңыздар болот. Урматтуу замандаштар, биз 2020 жылдагы шайлоого даярдык көрүү максатында мына ушул дебатты баштадык. Албетте элдин көзүнө түшө турган эр азаматтарды, албетте кыз келиндерди дагы сөзсүз түрдө күтөбүз. Бүгүнкү дебатка биз элдин көзү кичине көнсүн деп көрүнүктүү саясатчыларды чакырдык. Кийинки талкууларыбызга элдин арасынан чыккан ушул эл үчүн мен иштейт элем, ушул жогорку кеңештин ушул 6-чакырылышы тажатты дегендер келсе дагы биз каршы болбойбуз. Сиздерге рахмат, жаңы жүздөр менен да жолугалы. Чоң рахмат, сиздерге келип бериңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Дебатыбызды ушинтип силер ачып бердиңер. Кудай буюрса, ушу менен чогуу 2020 шайлоого чогуу кирип барабыз деген үмүт бар. Саламатта болуңуздар. Рахмат.